Мен боз үйдө төрөлүпмүн. Ал күн 1912-жылдын 14 май экен. 3 жашымда атам Сыдыкбек дүйнөдөн кайтты. Ага тууган, курбу курдашы сыздап, атамды жерге берген кайгылуу күн али кезге көз алдымда. Ал кезде азыркыдай көчө бойлотуп, ирети менен имарат куруп, үй артына жемиш бактарын тургузуп, кыштакташуу деген жок. Ар ким өзүнчө көктөм конушунда малын төлдөтүп, жайында жайлоолоп, күздө күздүктөп, кыш түшөрдө кыштоосуна үйүн кондурчу. Биз да ошолордун бири болчубуз. Бир күндөрү эле азаттык талашып, азап тозгон калкыбызды өктөбүр төңкөрүштү боштондукка чакырды деген урам менен тарады эл арасына. Кыргыз жергесине совет бийлиги келди. Өткөн кышта Түн катар деген молдокеден 3 ай сабак алып, Куранды эжелеп окуп калганмын. Быйыл 1920-жылдын күзүндө биздин айылда жаңыча окуу башталды. Туңгуч мектеп аталганы менен биз окуган жай мектепке али окшой элеккес. Мурдакы төөкепенин үстүн жаңылап, керегесинен оюк чыгарып, ага карын жабыштырып терезе кылып, таманына саман төшөп, анда балдар жалпак олтуруп окуу башталды. Жазууга кагаз, карандашы жок. Тамгаларды көбүнчө жалпак жыгачтын бетине же алаканыбызга жазып жаттаган учурларыбыз болду. 1921-жылы күзүндө кожоюн Коровин мени караколго алып кетти. Күндүз үй жумушуна кол кабыш этемин. Кечкисин бир маал кожоюн өзү сабак бере калат. Ошентип үй жумуштарын иштеп берген биздин күчүбүз кожоюнга пайда. Ал кишинин биздин бакканы, окутканы бизге пайда. Бул кыш бою орус тамгасын өздөштүрдүм. Кийинки жылы Коровин кең сунуу кыштады. Бул жолу да мен ал кишиден сабак алдым. Кадимки мектептен толук сабак албастан 4 жыл бою жылаңач алгачкы алипени кайталай берип, 1923-жылы күзүндө Чехов атындагы 1-баскыч мектептен окуй баштаганымда гана толук программадан сабак алдым. Кийинки жылдары мен жалгыз тура албай калдым. Элеттен келген тааныш балдарга кошулуп, бирде Айты деген уйгур кемпирдин тамында, бирде Алынбай деген далдалчыныкында, бирде деле кандайдыр бир бейтааныштын үйүндө жүрүп, 1-баскыч мектепти бүтүргөнүмдөн кийин эптеп Фрунзедеги окуу жайларына жетишкенге аракеттендим. Бирок борбордук окуу жайына кандай барыш жолун өзүм да билбедим. Жол көрсөтүп, мага жардам эткен киши да болбоду. Окууну Крупская атындагы 2-баскыч мектепте уланттым. Канчалык тилектенип тырышсам да, ал мектептен окуу мага оордоду. Неге дегенде анда окуган балдар мектептин муктаждыгы үчүн акча төлөшөт экен. Мен аны төлөй албадым. Алсыз мусапыр өңдөнүп көрүндүм, басындым. Экинчиден барган сайын Турарга үй табуу кыйындады. Акем Түмөнбой мага каражат жагынан жардам бермек тургай, кечке эле окуй бересиңби? Андан көрө соко айдашып, мал багышып бер. Таңдан кечке кар жала иштеп жалгыз мен кыйналамын. Көмөк көрсөтүп жанымда жүр деди. Ага мен көнбөдүм. Окууну калтырсам эле өз өмүрүмө энчиленген чоң асыл нерседен куру калчудай көрүндү. Фрунзеге окууга кетип жатканда балдарды көргөнүмө ичим ачышты. Мага жардамы жок болгону аз келгенсип, окуудан айнытканы үчүн ичимден акеме таарындым. Менин дартымды билген энем. Ошо ичкерки калаадан окуймун деген тилеңе жеткин балам. Жалгыз каржалдым деген акеңди да эп. 6 ай жайы, күзү менен жаны тынбайт. Ага таарынба. Орус уркоодон аман болсоң окуп кетерсиң. Ал жакта окуган балдардын өкмөт өзү багат тура. Жеткиде жол чыгымыңды эптеп камдайбыз. Энемдин ушул далалаты мага чоң өбөлгө болду.
1929-жылдын август айында мен Фрунзеге келдим. Агартуу наркомунун жол каты боюнча айыл чарба техникумуна өттүм. Энем айткандай, ошол күндөн тартып мени өкмөт бакты. 1931-жылы Ашхабадка барып, кой асыроо факультетинин 1-курсуна окуй баштадым. Окуу кызыктуу, көңүлдүү жүрдү. Бирок 110 киши жаткан зал, жатаканабыз суук, тамак жагымсыз, начар. Ага кошумча дайыма бубактанган Ашхабадтын абасы мага жакпады. Көрсө караколдо оор шартта ач калып жүргөнүмдүн залакасы эми ойгонуптур. Адегенде өпкөмдүн көк этине суук тийди. Арадан жылга айланбай кургак учук мени алып чыкты. Окуу менен аргасыз коштоштум. Ажал менен алышып, узак жылдар оорулуу болдум. Эркиме ишенип, кургак учуктан айыгып чыктым. Ак үмүтүм уланып, өзүмчө окудум, тырышып иштедим, жазуучу болдум. Неси болсо да эрктүүлүк максатка жеткирет экен. Деп эскерген Түгөлбай Сыдыкбеков. Түгөлбай Сыдыкбеков 1997-жылы дүйнөдөн кайткан.